IT адистигин узак жылдардан бери аркалап келаткан Семетей Турусбеков музыкалык аспаптарды тез үйрөнүүнүн жолун коомчулукка сунуштап жатат. Виртуалдык ыкма көзгө тагып алуучу атайын буюм аркылуу ишке ашырылат. Учить ноты каждый раз тяжело, да? Ты приходишь, ты вначале должен... Музыкалык аспапты үйрөнүү оңой эмес. Кайсы нота кандай баскычка туура келерин жаттоо көп убакытты талап кылат. Ал эми бул технология виртуалдык ыкма аркылуу музыканы туура чыгаруунун жолун көрсөтүп берет. Каалаган ырды көчүрүп, музыкасын жаңырта алабыз. Биз бара-бара улуттук аспаптарды, маселен, комузду үйрөнүүнүн да программасын иштеп жатабыз. Каарманыбыз өз долбоорун ишке ашырып, продукциясын сатыкка алып чыгуунун жолун издеп жүрөт. Мындан улам чет элдик адистер калыстык кылган сынакка келип отурат. Будут отобраны 3 лучших проекта, которые получат возможность. Конкурска жалпысынан 55 долбоор келип түштү. Алардын 3-өө гана жеңүүчү деп табылат. Ар бирине жогорку технологиялар паркы $15,000 берет. Бул каражатка АКШдагы Силикон өрөөнүндө белгилүү адистерден 1 айдан ашык билим алышат. Бул креативдүү жаштардын ойлоп табууларын сатыкка чыгаруусуна жакшы тажрыйба болуп берет. Жаңы рынокко жол ачылат. Калыстарга долбоорлорун тааныштыргысы келген жаштар кезекте туруп, келечекке жол ачыла турган көз ирмемдерин күтүп жатышат. Тил үйрөнгөн процесстин бүт аспекттерин кармайт да. Азыр көп эле приложениялар, азыр чыккан приложениялардын арасында деген карасаңыз, бир приложение бир эме менен апарат, бир жол менен, экинчи приложение эки жол менен, бирок бүт аспекттерди кармаган жок да. Бизде болсо ошол практиканы, сүйлөгөндү, укканды бүт баарын развивать эткен, өнүктүргөн приложение жасап жатабыз. Мы делали проект по медицину, то есть искусственного интеллекта, который помощник, который тебе помогает в период реабилитации, получается, при лечении в таком плане. Напоминает о таблетках, о плане лечения. Он составляет твой помощник, который помогает тебе лечиться в таком плане. Кыргызстан креативдүү экономикага, санарипке негизделген стартап долбоорлорго артыкчылык берүүдө. Буга чейин жогорку технологиялар паркы аркылуу каражат бөлүнүп келсе, жакынкы күндөрү бул багытта дагы жагымдуу жаңылык жарыяланганы турат. Со стороны руководства поступило задание создать фонд по поддержке цифровых инициатив. Өлкө жетекчилиги тарабынан санарип демилгелерди колдоо боюнча фонд түзүү тапшырмасы берилген. Бул багытта иш жүрүп жатат. Республикалык бюджет бекитилерде жергиликтүү стартап долбоорлорду дүйнөлүк рынокко чыгарууга көмөк көрсөтүү үчүн акча каражатын бөлүү маселесин карап жатабыз. Маалыматтык технологияларга артыкчылык берилет, себеби ал экономиканын башка тармактарына да оң таасирин бере турган мүнөзгө ээ. Маалымат технологиясы күн санап өзгөрүп, түрдүү ойлоп табуулар сатыкка чыгып жаткан шартта Кыргызстанда бул тармактан артта калбоонун камын көрүүдө. Адистер алдыңкы натыйжаларга умтулуп жатат. Калугул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.